Ну, во-первых, они приобретают очень классных друзей, у которых похожие ценности. Они находят людей, которые хотят тоже развиваться, которые сомневаются, которые хотят узнавать новое. Они становятся более любопытными. И поэтому я уверен, что мы все приобретем огромную пользу, если много-много детей будет вовлечено в дебаты. Потому что в дебатах нужно постоянно сомневаться и смотреть на другую сторону. В один раз ты дебатируешь и доказываешь, что вот это правда, а в следующий раз ты дебатируешь и доказываешь, что это ложь. И ты должен оба раза находить убедительные аргументы. Это заставляет тебя лучше понимать людей, которые не согласны с твоей точкой зрения. Мы живем в обществе, где люди обычно плохо относятся к людям, которые с ними спорят. В дебатах ты начинаешь уважать таких людей, ты лучше слышишь других людей. А значит, в следующий раз ты, наверное, начнешь не драться, когда кто-то спорит с тобой, а думать и слушать этого человека. Мы будем жить в более мирном обществе. Мы будем жить в обществе, где люди обучаются друг у друга, если все будут уметь дебатировать. Барыңарга салам, урматтуу достор. Аты жөнүм Кубан Жумамединов. 2014 жылдан баштап дебат ойноп келем жана 2016 жылдан баштап да ушул дебат технологиясын студенттерге, окуучуларга үйрөтүп келем. Бүгүнкү күндө мен да ушул Бишкек ош шаарларынан, ошондой эле республиканын 7 облусунан келген жаштарга, окуучуларга тренинг өтүп жатабыз. Бүгүнкү күндө дебатчы программасы бизде жигердүү жаштарга ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берүүдө. Мени кубандырганы бардык облустан келгендер өздөрүн жакшы деңгээлде көрсөтүп, тартынбай, уялбай, өздөрүнүн ойлорун айтып, буга чейин билген нерселерин дагы жакшыртып, билбегенин үйрөнүп жатат. Мына бүгүнкү күндө тренингдин 3-чү күнү, буга чейин болгон аракетибизди жасап, тренерлер менен биргеликте окууларды өттүк, семинарларды өттүк, презентация кылдык. Эми бүгүнкү күндө студенттер, окуучулар турнирге катышып жатат. Буюрса, эртең финалдык бөлүктө жакшы оюнду көрөбүз деген ойдобуз. Келечекте бул жаштар биз аларга бүгүн үйрөтүп жатсак, алар кийин башка өздөрүнүн айылдарына, мектептерине барып үйрөтүп, дебатты жайылтат деген чоң ишеничтебиз. Арбагыла, менин атым Сейтек Качкынбаев. Мен саясатчымын, чыгыштануучумун. Азыркы учурда Бишкек ишкерлик клубунун директорумун. Айрым учурларда Америка университетинде сабак берем. Могу жаштар менен жолугушуу азыркындайчы. Өзгөчө 7 дубандын ар райондордон келип атпайбы, тандап ар бир облустан 5тен, 4төн адам чакырсаңар, балдар. Бул мындайча айтканда ар бир аймактын, ар бир облустун булар жарчысы болот да. Анан булар аркылуу биз негизи эң маанилүү нерсе азыр жаштардын арасында мындай критикалык ой жүгүртүүнү жайылтуу да. Мисалы, Советтер Союзунда 19-20 кылымда илгери жаттоо маанилүү болуп жүргөн болсо, бүгүн жаттоо эмес, критикалык ой жүгүртүү, себеп жоопту билүү да. Мисалы, эмне үчүн деген суроону кое алган адамдардын, кишилердин жоң катмар ошондой жаштарды бүгүн түзө алсак, бул биз үчүн өтө маанилүү болот. Себеби дегенде булар дайыма келечектин жообун издеши мүмкүн да. Эмне үчүн кантип биз өнүксөк болот? Эмне үчүн биз могул багытты, эмне үчүн могул системаны биз тандашыбыз керек? Эмне үчүн мисалы бүгүн Жапан, Корея, Тайвань, Германия, Швеция, эмне үчүн Финляндия өнүккөн? Алар эмне үчүн ошол ийгиликке жетти, кантип жетти деген суроолорду мисалы жообун издегенге мүмкүнчүлүк болот да. Эң керектүү талабы бул эркин ойлоно алуу, критикалык ой жүгүртүүгө ээ болуу, сапатына ээ болуу маанилүү.
Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Мыдырыс Абаклай. Мен Нарын областынан, Нарын районуна караштуу Отук айылынан келдим. 3 күндүк интенсивде эң көп таасир калтырган нерсе эл алдында чыгып сүйлөө, өз оюңду тартынбай, эркин сүйлөө болду. Мага Данияр Аманалиев деген агайыбыз жакты, жана ошондой эле Улан Сөйүн агайыбыз жакты. Интенсивден кийин мындай өзүмө бир мотивация алдым да. Мен дагы айылыма барып, ушундай тренер болуп, өзүмдүн алган билимдеримди элге жайыштырайын деген чоң максаттарым бар. Салам достор, мен Исабекова Улугай Мыктыбековна, Баткен областына караштуу Лейлик районунан келген дебатчы элчилиги 2022 интенсивинин катышуучусумун. Мага бул бардык эле тренерлер жакты, себеби ар бири бизге болушунча түшүнүктүү маалымат бергенге аракет жасады жана биз аларга ыраазычылык билдиребиз. Бирок алардан өзгөчө жакканы мага Адина эже болду. Эмне үчүн? Себеби Адина эженин бизге берген башкача өзгөчө методдору мага өзгөчө таасир калтырды десем болот. Биз эле дебатка келген, дебатчы интенсивине келген негизги максатым бул дебат маданиятын жалпы Кыргызстанга жайылтуу болуп эсептелет. Интенсивден кийин мен буюрса дебат маданиятын жайылтууга өз салымымды болушунча кошууга аракет жасайм. Саламатсыздарбы, мен Жанарбек кызы Зарина, учурда 18 жаштамын. Жана мен дебатчы 2022 интенсивинин катышуучу боломун. Мен дебатчы 2022 интенсивинин аягында көп пайдаларды ала алдым, себеп дегенде. Бул интенсивге бизге пайда берген биздин спикерлерге жана ошондой эле тренингтерге аябай көп бизге пайдасын тийгизди. Эң негизги нерсе мен алардан аябагандай көп сапаттарды ала алдым. Мисалы инсандык өнүгүү боюнча деле, же болсо критикалык ой жүгүртүү боюнча деле алардан аябагандай көптөгөн пайдалар алдым. Жана биздин эң чоң ошол дебат коомчулугун жаратуу боюнча бизге ошол тренерлердин аябагандай пайдалары болду. Здравствуйте, меня зовут Багиш Тамирбек. Я приехал из города Джалабад. Из интенсива Элчилик Дебатчи я получил новые знания, которые мне понадобятся в будущем. И то, что я в основном получил, это новые возможности для критического мышления, чтобы анализировать новые ситуации, именно связанные с обучением, связанные с политикой и так далее и тому подобное. То, что я могу добавить от себя, я могу добавить то, что тренера были открытые, была легкодоступность, потому что, получается, наши тренеры, они уже опытные, они, получается, нам дали свой опыт для того, чтобы продолжить, получается, дебаты именно в регионах. И думаю, то, что многие участники для себя сделали особые вердикты, потому что участники были самые активные. Получается, были и люди, которые, конечно, были менее активные, но активных было больше, да? И хочу также добавить то, что Элчилик от Дебатчи были одни из самых таких хороших проектов в Кыргызстане. Вот. И самое такое главное, это сделало какой-то большой вклад для развития нашего общества. После интенсива Дебатчи планирую провести тренинг у себя в школе. Хочу передать свои знания нашей молодежи, чтобы они развивали свое критическое мышление для того, чтобы анализировать и фильтровать информацию. В данное время очень много недостоверных информаций, и в данное время очень большая потребность именно вынуждает нас, чтобы мы фильтровали информацию и получали правильные, достоверные информации. Дебат интенсивинен мен негизинен көптөгөн нерселерди үйрөнүп алдым. Себеби деген ушу бир ай жүрүп окуп жүргөн нерсени бул жактан келип 2 күндө үйрөнсөң болот экен. Бул жактан тренерлер деген өзүнүн опыту менен бөлүшүп, ар кандай лайфхактарды жана ошондой эле мындай бир жаңы ыкмаларды дагы көрсөтүп беришти да. Бул интенсивден кийин мен ушу дебатты жайылтсам деген бир чоң максатым бар алдымда. Бул максатка жетиш үчүн мен өзүмдүн күч аракетимди жасайм. Себеби деген биз бүгүн деген менеджмент боюнча өттүк. Бул менеджментте кантип дебаттын турнирлерин уюштуруш керек, кантип жайылтуу керек, жана ошондой эле ар кандай бир ыкмаларды көрсөтүп беришти. Мына ошолордун баардыгын мен өзүмдүн деген практикада колдондум. Мага интенсивден эң баарынан бул
атмосферасы жакты. Бул жакта атмосфера мындай достук мамиле дагы жана ошондой эле сый мамиле дагы бар. Мындай улуусуңбу, кичүүсүңбү ар дайым сиз деп сүйлөп, бир сый мамиле бар да. Жана ошондой эле көптөгөн досторду таптым. Өзүм деген эч нерседен коркпой, ар дайым суроо берип, ошо деген эгерде кандайдыр бир жаңылыштыктарды кетирип жаткан болсом, алардан коркпой эле анын ордуна деген мындай талыкпай эмгектенип, ошол деген кетирген каталарыңды оңдосоң болот экенин дагы бир ирет түшүндүм. Салам достор, мен Ош облусунан келген дебат элчилери 2022 интенсивине тандалган элчилердин бири мен. Мен бул интенсивине тандалып калганыма аябай кубанычтамын. Себеби мен бул жактан өзүмө аябай керек болгон маалыматтарды ала алдым. Ошол эле креативдүү ойлонгонду, ошол эле анализдөөнү өзүмө сиңирип, жаңы нерселерди үйрөнүп алдым. Интенсивде барынан тренингтердин өзгөчөлүгү жакты. Себеби алар бири-бирине окшошпойт, жана бири-бири ошол эле учурда толуктап турат. Ошол эле максатты башкаруу, ошол эле креативдүү ойлонуу, анализдөө, бири-бирине эч кандай окшошпосо дагы бирин-бири толуктап, бирин-бири толуктап турат. Мен интенсивден дебат тууралуу толук маалыматты алууну жана дебаттан эмнени ала алдым. Мен дебаттан креативдүү жана өзгөчө ар тараптуу ойлонууну ала алдым. Мен дебаттан ушуну күткөн болчумун. Буйруса мен интенсивден кийин өзүм кандайдыр бир тренингтерди өткөзүүнү жана өзүбүздүн достор менен баарлашып мектептер аралык же болбосо университеттер аралык турнирлерди өткөзүүгө сөз берем. Салам достор, менин аты жөнүм Акмырзаев Кубанычбек. Мен дебат элчисинин 2022 жылынын атышуучусу болом. Азыркы убакта 1-курста колледжде программалоо багытында окуп жатам. Бирок өзүм Жалал Абад областынын Аксы районунан болом. Мен бул интенсивге келгенге чейин дебат жөнүндө эч нерсе билбечүмүн, бирок абдан кызыгып дебат эмне экенин үйрөнүүгө шашылчумун да. Ушул дебат тиркемесине катталгандан кийин өзүмө ишенип, аракет жасаганы көптөгөн маалыматтардан издеп, эссени жаздым десем болот. Мен бул интенсив бүткөн соң мен көптөгөн нерселерди ала алдым, өзүмө суроо берген болчумун, ошону да таптым десем болот. Анткени дебатта мен фрейминг деген эмне, аргументацияны кантип кылат, кандай форматтары бар, дагы көптөгөн нерселерди үйрөндүм. Критикалык ой жүгүртүүнү, креативдүү экономика деген эмне дегенди үйрөндүм. Дагы бизнес багыты боюнча дагы, лидерлик боюнча дагы маалыматтарды топтой алдым десем эч жаңылышпайм. Мен бул интенсив бүткөн соң, мен өзүм Жалал Абад областы Аксы районундагы бүт окуучуларын ушул дебатка тартып, бир тренингтерди, дебаттарды уюштурсак деген ойдобуз. Анткени биздин областтан көптөгөн балдар бар. Ошолор менен биригип бир чоң тренинг же дебаттарды уюштурганга аракет кылабыз. Сиздердин баарыңыздар ушул дебат элчисине дебатка кызыгууңарды айтабыз десем болот. Мен катышуучуларга аракет кылыш керек деп айтат элем. Дебатка кызыккыла деп айтат элем. Анткени дебат бул дебатка эгерде дебатты үйрөнүп турган болсоң, тез ойлонууну, критикалык ой жүгүртүүнү өздөштүрөсүң да. Мага көбүнчө баары эле жак, бардык спикерлер бардыгы жакшы экен. Алар бардыгы өзүнүн жанын берип, ушул үйрөтүп калайлы деп бардыгы аракет кылып, өзүнүн милдеттерин, өздөрүнүн иштерин бардыгын жакшы кылышты. Бирок көбүнчө кенже эже жакты десем болот. Анткени ушул кенже эжеден көптөгөн маалыматтарды, көптөгөн мындай айтканда маалыматтарды топтоп, жаңы нерселерди үйрөндүм десем жаңылышпайм. Саламатсыздарбы? Мен Сагынал Улубек болот. Лейек районунун Исана шаарына караштуу
номер 1 гимназия жата интернатынын окуучусумун. Мен бул интенсивке эмне үчүн келдим? Мен ушул коомдо өзүмдүн чөйрөмдү табуу үчүн келдим. Коомдо өзүмдүн ордумду табып, ошол максатта Кыргызстанга өз салымымды кошкум келет. Мага эң жакканы бул Улан Үсейин болду. Анткени ал дайыма бир негатив нерселерге жакшы көз караш менен карап, ал көз карашты жеңип жүрөт десем болот да. Анан дагы бирөөнү баса белеп кетсем, бул Айдина Эсентурова. Ал дайыма күлүп, жана жылмайып жүргөнү жактым мен үчүн. Интенсивден кийин мен ошо лейлек жаштарыны дебат чөйрөсүнө алып келип, аларды да өзүм дебатчынын катарына кошуп, Кыргызстанга салымын кошкум келет. Жана ошондой эле мыкты дебатчыларды чыгаруу, лейлектен мыкты дебатчыларды чыгарууга ниетим бар. Интенсивден мага бул жерге келгеним эсимде калды. Анткени мен биринчи жолу бул интенсивке катышып, жана шаарга биринчи жолу келгеним болду. Анан тренингтер боюнча айтсам, бул анализдөө жакты. Анткени мен келечекте анализдеп, аналитик катары коомдо өзүмдү тапкым келет. Мен Аскат Жолдошбеков, Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Жергитал айылында Абдыжапар Элматов мектебинин 10-классынын окуучусумун. Интенсивде эсте калган кызык күн биринчи биз келген күнүбүз абдан кызык болду. Биз Оштон бул жака учтук. Учканыбызда да самолетто кызык окуялар болду. Бул жекке келип бир сере адаштык. Ошол мен үчүн абдан кызык болду. Жана биринчи күндөгү тренингтер өтө кызыктуу өттү. Мен үчүн бардык спикерлер жакты. Бардык эле спикерлер жакты. Мага Айпер эженин күлгөнү абдан жакты. Интенсивден кийин өзүм кичимекен болгон Аксы жаштарын баарысын дебатка алып келип, баарысына дебатты үйрөтүү, Кыргызстанда дагы дебатты түшүндүрүүнү көбөйтүү.